Barınızdарды бүгүнкү эл аралык театр майрамы менен куттуктайбыз. Билиңиздер, Рыспай Абдыкадыров атындагы Ош улуттук филармониясынын жалпы жамааты. Филармония дегенде бол жабылар болсун. Мына бүгүн Ош шаарына келип, биздин түштүк региондогу Ош Жалал Абад Баткен областынын драмалык театрлары, филармониялары, курчак театрлары ошолордун баарын топтоп бүгүн атайын салтанат өткөрүп атабыз. Бул биздин жергиликтүү театрларга көңүл бөлүү, маданият тармактарына көңүл бөлүү болуп саналат. Мына 27 февралда биз урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич маданият ишмерлери менен жолукканда дагы өзүнүн негизги иш алып баруу багыттарынын бири маданият тармагы болоорун айтып өттү да. Ошол тармактарда жандануу болуш үчүн ал тармактагы чыгармачыл инсандарга биз көңүл бөлүшүбүз керек, стимул, мотивация беришибиз керек да. Бүгүн дагы ошол биз жыл ичинде артыкчылык көргөзгөн чыгармачыл инсандарды, актерлорду, таланттарды, артисттерди баалайбыз, өзүбүздүн сыйлыктарыбызды беребиз, жакшы сөздөрүбүздү айтабыз жана мындан аркы тапшырмаларды беребиз. Буюрса биз театр искусствосу боюнча жасай турган кадамдарыбыз алдыда көп болуп атат. Мына биз азыр Казакстан менен, Өзбекстан менен, Россия менен атайын президенттин иш сапарынын алкагында меморандумдарга, келишимдерге, программаларга кол койдук. Ошонун алкагында буюрса биз Ош Жалал Абад Баткен областынын драмалык театрлары, филармониялары Өзбекстан Республикасына ушул жылы атайын гастролго барышат, чыгармачылык сапарга барат. Ушул чектеш областтарга барып атышат адегенде, Наманган областына, Фергана областына жана Андижан областына. Андан сырткары Борбор калаага дагы биз уюштурабыз. Бул мына жакын арада биздин көркөм эксперттик комиссия булардын бара турган спектакльдерин аныктап Өзбекстанга жиберебиз. Мындан сырткары айрым жакшы спектакльдерди Казакстанда жана Россияда болуп аткан театр фестивалдарына жиберебиз. Эмдиги жылга биз ушул театрларга мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча атайын өкмөттүн токтому менен бюджеттен 16 миллион 400 миң сом акча бөлүнүп атат. Бул дагы ушул биздин кыргыз тилиндеги спектакльдерди коюшубузга мүмкүнчүлүк берет. Бир топ классикалык спектакльдерди которуп алабыз, ата мекендик чыгармаларды коюп алабыз. Биз азыртадан театрларга тапшырма бердик. Мыкты репертуар тандап, ошону театрларга коюшубуз керек да. Анан быйыл дагы ушул айрым театрларга биз атайын мамлекеттик заказ берип атабыз, буйрутма. Мына могул багытта ушундай спектакльдерди коесуңар деп. Ошонун баарын биз ишке ашырабыз. Мына былтыр пандемия шартында онлайн иштедик. Быйыл дагы мына абал оңолуп кеткенче театр ишмерлери мүмкүнчүлүктү пайдаланып алышыбыз керек. Биз негизги элге жага турган, руханий азык тартуулай турган, аң сезимин өстүрө турган чыгармаларды алып чыгышыбыз керек. Мына быйыл биздин президентибиздин биринчи жарлыгы дагы инсандын руханий, адеп ахлактык жана дене тарбиясын өнүгүшү боюнча чыкты. Ошол руханий, адеп ахлактык өнүгүүнү алып бара турган биздин театрларыбыз, оюн зоок мекемелерибиз. Биз азыр концепциянын үстүндө иштеп атабыз. Ошол концепциябыз ишке ашып кетсе, ушу жарлыкты ишке ашыруу боюнча дагы биздин театрларыбыз кеңири иш алып барат. Бұл Алай театры дегеле Алай эли театрга көрүүчүгө жакын, көрүүчүлөрү көп аймактардын бири болот. Себеби ошон үчүн райондордон бирден бир болуп түзүлгөн
Алай музыкалык драма театры бул райондордон бизде Тоолуу районунда жайгашкан. Биздин коллективдеги эң көйгөйлүү жактары дагы бар. Бул деген эми алыскы Алай районунда жайгашкандыктан бизде ошол атайын кесипкөй актерлордун аздыгы ушул убакка чейин биздин көйгөйүбүз болуп келет. Бирок ошентсе дагы ошол өз кесибин сүйгөн, айлыгы аз болсо дагы ошого кайыл болуп иштеп келе жаткан биздин актерлорубуз бар. Негизинен мурун Алай элдик театры болуп түзүлүп, андан кийин ошол көптөгөн ийгиликтердин жетишүүсүндө мына Алай музыкалык драма театры болуп түзүлдү. Албетте бул түзүлгөндүгүнө биздин мурунку иштеп кеткен режиссерлорубузду, жетекчилерибизди дагы айтпай кетүүгө болбойт. Ошол кырдаалда команда түзүүнүн аракетин көрүп, ыкчам аракеттерибиз менен атайын ошол онлайн шартында иштөө үчүн материалдык техникалык базаны түзүп туруп, мыкты профессионал ушул онлайн интернет тармагында, социалдык тармактарда активдүү иш алып барууну алдыбызга максат кылып койдук дагы. Ошол профессионал команданын аракети менен биз социалдык тармакта өзүбүздүн иш аракетибизди кеңири жайылтууга мүмкүнчүлүк түздүк. Ошол элди сахнага алып келе албай калган учурда, бирок аларды ушул сахнага тартуунун онлайн форматын жакшы кылып өздөштүрдүк да. Спектакльдерди коюп турдук, концерттик программабыздарды, өзүбүздүн дагы атайын ошол чыгармачылыгыбызга арналган бардык иш-чараларды биз социалдык тармактарда кеңири жайылтып, мүмкүн болушунча элибизге ушундай руханий азык тартуулоонун үстүндө иш алып бардык. Мына эми ушул биздин баягы түн күнү иш алып барып, ушул мээнетибиз көпчүлүктүн купулуна толуп, өзгөчө ушул бизди жетектеген Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, жаштар саясат жана спорт министрлиги тарабынан өзгөчө бааланып, ушул онлайн шартында мыкты иш алып баргандыгы, социалдык тармактагы активдүүлүгү үчүн деп министрлик тарабынан бүгүн ушул театр күнүнө карата Ош шаарында өтүп жаткан чоң салтанатта 200 000 сомдук баш байге сыйлыкты жеңип алгандыгыбыз биз үчүн өтө кубанычтуу болду.